Кулубаев Европа кеңешинин президентинин кеңешчиси менен аймактык коопсуздукту талкуулады. Кыргыз көмүрдүн директору энергетика министринин орун басары болуп дайындалды. Бишкекте коммуналдык кызматтардын кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлдү. Күйүүчү майга болгон баа дагы төмөндөшү мүмкүн. Муфтият пандемиядан кийин алгачкы умра сапарын уюштурду. Зыяратчылардын алгачкы тобу учуп кетти. 2022 жылдын башында калктын реалдуу акчалай кирешелери 4,3%га өскөн. Оштон Жидага Шарм-эль-Шейх аркылуу каттам ачылды. Брюссельде Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Европа кеңешинин президентинин улук дипломатиялык кеңешчиси Магдалена Грона менен жолугушту. Маалыматка ылайык сүйлөшүүнүн жүрүшүндө көп кырдуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, анын ичинде эки тараптуу жана аймактар аралык мүнөздөгү иш-чараларды жана сапарларды уюштуруу пландары каралды. Тараптар Борборлук Азиянын мамлекеттик башчыларынын жана Европа кеңешинин президентинин биринчи жолугушуусунун жыйынтыктарына токтолуп, санариптештирүү, жашыл экономика жана соода жаатындагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жогорку деңгээлдеги байланыштарды сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Мирлан Жакыпов энергетика министринин орун басары болуп дайындалды. Маалыматка ылайык, тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Эске салсак, жаңы дайындалган министрдин орун басары буга чейин Кыргыз көмүрдүн директору кызматын аркалап келген. Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров коммуналдык кызматтардын кызматкерлеринин айлык акысын көтөрдү. Маалыматка ылайык, Бишкек свет, тазалык, Бишкек жашыл чарба, Бишкек суу чарба, Бишкек шаардык аза кызматтары агенттиги жана мобилизациялык резервдин материалдарын сактоо кызматынын кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлөт. Белгиленгендей, жакынкы арада аталган кызматтардын кызматкерлеринин тамак ашына жана транспорттук чыгымдарына кошумчалар эске алынып, кайра эсептөөлөр жүргүзүлөт. Жыл аягына чейин күйүүчү майлоочу майга болгон баа дагы төмөндөшү мүмкүн. Бул тууралуу кабар агенттигине нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов билдирди. Анын айтымында, баанын төмөндөшү декабрь айына жакын байкалат. Эшатов Кыргызстанга нефть Россиядан келерин айтып, башка өлкөлөр күйүүчү майды биржа аркылуу саткандыктан баанын туруксуздугу байкалаарын белгиледи. Кыргызстандын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгына 307,2 миллиард сомду түздү. Маалыматка ылайык, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 17,7%га көбөйдү. Бул аралыкта керектөө бааларынын индексин эске алуу менен эсептелген калктын реалдуу акчалай кирешесинин көлөмү 272,3 миллиард сомду түздү жана мурунку жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 4,3%га көбөйдү. Муфтият тарабынан уюштурулган умра сапарына алгачкы 60 адамдан турган топ Ош эл аралык аэропортунан учуп кетти. Муфтияттын маалымат кызматынан кабарлашкандай, аталган топту 3 умра башчы жетектеп барууда. Белгилей кетсек, Муфтият пандемиядан бери умра сапарын уюштура элек болчу. Кичи ажылыктын баасы $1350 түзөт. Күн мурун 15 ноябрда Ош шаарынан Жида шаарына Шарм-эль-Шейх аркылуу чартердик каттам ачылды. Маалыматка ылайык, аба каттамдардын Nesma Airlines авиакомпаниясынын Airbus 320 учактары жумасына 3 жолу шейшемби, шаршемби жана бейшемби күндөрү аткара баштады. Белгиленген багыт аркылуу Оштон Жидага бара турган биринчи каттамда 169 жүргүнчү катталды.